Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Акымжанович. Мен дарегиме Кара Суу райондук билим берүү башкармалыгынан кат келип түштү эле. Алардын көйгөйү бүгүнкү күндө Кара Суу районунда заман талабына жооп берген чыгармачылык балдар борборун куруу. Бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Кара Суу району эң калкын саны боюнча чоң район. Ошондой эле бүгүнкү күндө 1000ден ашык бала ошо чыгармачылык борбордо катышат. Ал жерде 100дөн ашык тайпа бар, ар кандай чыгармачыл балдар. Ошол жерди курганга 2010 жылы шаардык кеңештин токтому чыгып, тендер өтүп, бүгүнкү күндө курулуш башталып, бирок 2012 жылы токтоп калган. Кандайдыр бир себептер менен. Ошондуктан бүгүнкү күндүн талабы тез аранын ичинде ошону кайрадан жандандырып, урматтуу Карим Лемзарович, протоколдук тапшырма берсек, курулуш министрлиги кайра жеке көзөмөлүнө алып, ушул тармакты дагы карасак. Себеби бүгүнкү күндө жери дагы дайын турат. Ошол жердеги Бабыр атындагы мектепте 6 сотка жери турат, 2 кабаттуу заманбап чыгармачыл борборун курсак. Ошондой эле менде дагы бир сунуш. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Ош шаары менен Кара Суу шаары бири-бири менен тыгыз байланышып турат. Азыр Ош менен Кара Суунун ортолугундагы автожол дагы бүгүнкү күндө толук кандуу реконструкция болуп, ремонт болуп атат. Ошого утурлай эле эми Кара Суу шаары менен Ош шаары экономикалык жактан, социалдык жактан, демографиялык жактардан өтө тыгыз байланышып турат. Күнүнө 10 000 деген адам кирип чыгып турушат бири-бирине. Ошондуктан азыркы убакытта такси менен же болбосо жеке маршруткалар менен адамдар катташып, бир аз көйгөй жаралып атат. Мен сунуштайт элем, ушул жаңы жол бүтүшүнө азыркы экологиялык таза бул троллейбустарды бир жүргүзсөк, кандай болот? Ошону бир транспорт министрлиги толук кандуу бир катар карап чыкса, себеби жолдун түздүгү боюнча дагы ар тараптуу толук кандуу ишке киргизсек болчудай болуп турат. Андан кийинки экинчи этап менен калган айыл өкмөттөргө дагы айлан өтө турган, как баягы айлама жол кылып туруп дагы иштетсек болот. Ошондуктан бул эми албетте бул чоң көйгөйдү чечүүнүн бирден бир жолу болуп эсептелет. Ошондуктан азыркы күндүн талабы ушул электричкаларды, ушул троллейбустарды дагы кайрадан карап чыксак. Азыркы күндөн баштап эми жолдун бүтүшүн күтүп отурбай, бүгүнкү күндөн кеч калдырбай, бир сметасын карап, бир пландарын карап, схемаларын, маршруттарын карап көрө турган болсок, мен ойлойм бул дагы чечилет деп. Чоң рахмат. Рахмат, аппарат Алишер Абибуллович маселе боюнча протоколдук тапшырма эске алыңыздар.